22 жаштагы Жеңишбек октябрь айында үй бүлө курууну пландап, ата-энесине тойго даярдануусун айткан. Оолунун жакшылыгын жалпыга жар салууну көптөн күткөн ата учурда кан жутуп отурган чагы. Канча деген энелердин көз жашы куюлуп атат. Айла жок. Ушинтип мекенин коргогонго мен балама сыймыктанам. Бир чети айтсам, үйленбей артында туягы жок кеткенде ичим тызылдайт. Жок дегенде туяк калса баласын жыттап, балам бар, балам өлгөн жок деп жүрө бербейт белем. Айла жок, маңдайга жазган экен. Көтөрөм муну. Көтөрбөгөнгө айла жок. Карга шал күн болду ошо. Туягы жок. Шаар курам дечи шаары жок, көзү да жок. Шейит кеткени. Сөгү таяктан келгени. Жаткан жер жайлуу болсун, топурагы саламат болсун. Эчтеке айта албайм. Жеңишбек Иманбек уулу өзү теңдүүлөрдүн арасында чоң кадыр-баркка эле. Аскерге таандык мүнөз бала кезинде эле бар болчу деп эскерет досу. Ал тандаган кесибине татыктуу болууга ар дайым далаалат жасачу. Жеңиш экөөбүз 1-класстан бери чогуу окуганбыз. Кичинекей кезден бери чогуу чоңойгонбуз. Аябай жакшы бала болчу. Досум 15-inde үйлөнмөк. Ошого баарыбыз даярданып атканбыз. Ага жетпей калдык. Өлкөнүн эртеңи үчүн жан берген Жеңишбек Иманбек уулу 2018-жылы сентябрь айында мөөнөттөгү аскер кызматына чакырылып, аскер кызматын 2019-жылы аяктаган. Ушул эле жылы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн чек ара кызматынын номер 2022 аскер бөлүгүнүн Баткен отрядынын Капчыгай чек ара заставасында кызматын өтөп келген. Мектепте окуп жүргөн алдыңкы окуучулардын бири эле ушунчалык намыскөй, алдыга койгон максатын алдыга койгон, ушундай жетүүгө аракет кылган балдардан бири болчу. Өзүнүн жоопкерчилиги, адамгерчилиги, боорукерлиги менен ушундай ушу чек арага барып кызмат кылышым керек эже мен деп айткан сөзү мен ушу азыркыга чейин эсимде турат да. Жаткан жер жайлуу болсун, күчүгүмдөн бирок ушундай аябай акылдуу бала эле да. Ушу өкүнүп турабыз ушундай. Мекен үчүн кызмат кылып, жанын берип, ушундай атканда да аябай сыймыктанып, биресе ичибиз күйүп, жүрөгүбүз ооруп турат да. Жеңишбек Иманбек уулунун сөөгү 20-сентябрда Кичи Мекени Минкуш айылында жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чек ара кызматынын аймактык жетекчилери катышып, өлкөнүн эртеңки келечеги үчүн шейит кеткен баатырлар эч качан унутулбай турганын, улуттун уулун тарбиялаган ата-энесинин кайгысын тең бөлүшөөрүн айтып, жакындарына кайрат тилешти. Жеңишбек бала болуп төрөлүп, батыр болуп дүйнөдөн көз жумду. Батырлардын алдында бардыгыбыз тазим этебиз. Кыргыз элинде, Кыргызстанда эч качан мындай согуш болбосун, жоготуулар болбосун, тынчтык болсун. Кош бол Жеңиш. Кош бол батыр. Ушул балдарыбыздын өмүрү, ушул балдарыбыздын каны текке кетпесин. Жерибиз бүтүн, элибиз аман болсун. Жеңишбектин ата-энесине, юрт туугандарына, жердештерине, айылдаштарына мен сабыр айтмакчымын. Эшикте ата жаппаган, кокуй деп үйдөн чыкпаган сонун балабыз болчу балам. Өмүрү кыска экен, ушинтип эрте кетип калганына. Ушу жака барам мен, эл коргойм, жер коргойм деди. Ойлогон ой максатына жетти го деп ойлойм бакыштым. Агрессор Тажикстандын кол салуусунда мекенди коргоп жатып, Нарындын 5 уулу шейит кетти. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.